Бишкектеги караван соода борборунун сатылышына каршы болгон жүздөгөн адам митингге чыкты. Алар аталган соода борбору сатылса, 1,5 миңдей ижарачы жумушсуз калат дешет. Ошондуктан бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, каравандын мурдагыдай тартиптей иштей берүүсүн суранышты. Акчабыз жок. Бул жерди сатып алган үчүнбүз биз үйлөрүбүздү кредитке койгонбуз. Бул жерде 1500 аял иштейт. 1500 аялдын 2ден балдары болгондо да бардык аялдардын күйөөлөрү жок бул жерде. Болса bir 500'ün olsa 1000'din güyösü yok. Bardığı üylerin kreditke koyup koyuşkan. Kreditlerimizi kim төлөйт? Biz alып alsa. Bizim baldarı student, кичинекей детсадда. Содагерлер каравандын мурдагы ээси Нариман Түлеевден ар бир соодаянчага $3000 депозит төлөп ижарага отурушкан. Кийинчерээк Түлеевдин конфискацияланган мүлктөрү мамлекеттин эсебине өткөн. Андан бери мамлекеттик казынага аталган соода борбордун ижарачыларынан жылына 70 миллион сомдой каражат түшөт. Ал эми мамлекеттик мүлк фонду соодагерлердин кооптонуусуна негиз жок деп билдиришти. 2018 жылы мамлекеттик мүлктөрдү электрондук сатуу аркылуу ижарага берүү боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Анын негизинде мамлекеттик соода борборлору аукцион аркылуу сатылышы керек. Ага азыркы ижарачылар да катыша алат. Митинг кылыштын кереги жок болчу. Булар кишилер күтүп турсаңар болмок. Өкмөттөн, мен экономдон лист согласования түзүп, ар бир министрликтерге согласование өтүп атышат. Жакында анын жыйынтыгы чыгат. Ызылдап чыгып неме кылган туура эмес. Биз жардам берип, бул биздики мүлк мамлекеттик ишканасынын объектилери негизинен конфискация болгон имуществолор да. Анан ошого бизди караван соода борборун ошол токтомдон чыгарып бергиле деп өтүнүч жасаганбыз. Профсоюз комитети бизге кат жазган. Биз ФУГИге жаздык. ФУГИ Минэкономго, министерствого жазышкан. Ошол иш жүрүп жатат азыр. Эгер ал ишке ашып калса, караван соода борбору мурдагы эле договорлорун узартып беребиз, ошол боюнча иштей беришет. Нариман Түлеевке мындан 10 жылдай мурун Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылган. Бишкектин Ленин райондук жана шаардык сотторунун 2013 жылдагы, жогорку соттун 2015 жылдын 30 ноябрындагы токтомдору менен Түлеевдин караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлкүн жана 20 чакты автоунаасын мамлекетке чегөрүү каралган. Имараттын ичиндеги ижарачылар менен түзүлгөн келишимдер мүлк мамлекеттик ишканасына өткөрүлүп берилген. Адина Досумбетова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.